Айылында жүрөбүз. Өрүктөр ушундай оорулар менен ооруп көп жылдан бери булар түшүм ала албай жатышат. Азыр мына өрүктөрдүн баарын кыйып атышат да. Өрүктөр эмне үчүн ооруйт? Мына карасаңыздар, мына ушул ооруларга атайын ушундай ботко сууну алып келдик. Ботко сууну шыбап же чачып, бой жеткен жерлерге чачып, ушул жерине чачып колдонсо кадимгидей оңолот да. Бул сууну билесиңер да, калий, кальций, фосфор, магнийден турат. Бул өзүнчө пленка создавать этип алат. Анан сууктан, күндөн туруштук берет. Мына ботко сууну аралаштырып туруп чачасыңар да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, момундай тыктарды свежий бойдон бул жерге таштабагыла. Бул жерден бүт малдын ооруларынын баары тең уш жерден туруп, уш жерден бактарга жугат, топуракка калып атат. Ошон үчүн малдын да суулары бар. Малды дагы кородон тазалайлы туугандар. Ошол оорулардын баары, ошо грибковый оорунун баары жайлоого кетип атат. Жайлоого кетип, мына биздин тоолорубузга чейин ушул оорулардын баары тарап атат. Ошон үчүн тарабаш үчүн, жайлоолорубузду таза кармаш үчүн малды дагы кородон дарылашыбыз керек туугандар. Анан момундай кылып салбагыла, моларды тазалап кырып туруп, ушуну менен обработка кылса, бул өрүктөр дагы оңолот да, кадимгидейчи. Жашарат, түшүм берет. Түшүмдөрү баягы илгеркидей болуп, жыты, даамы да оңолот. Өзүдөн ата мекенден чыккан ушундай органикалык дарыларды, мындайча айтканда, ботко сууну тууралап колдонуп, жаратылышка туура көз караш менен карабасак туугандар, биз келечектин жаратылыштын, келечектин топурагын уулап баратабыз. Ар кандай чет мамлекеттин химкаттарын колдонот туугандар. Ошондуктан баарыбыз жерибизди, келечегибизди сактап калалы. Ошол мөмө жемишибизди туура пайдаланып, келечек биздин муундарыбызга, адамдарыбызга таза тамак беришибиз керек туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эмне деген оорулардын баары болуп атат. Азыр мына мүрөк сууну мен элге тараткандан баштап элибиз кандай оорулар менен ооруп атканын аябай көп көрүп атам. Ошондой оорулар болбош үчүн жерибизди таза кармайлы, ушул өзүбүздөн чыккан ресурстарды эле туура пайдалансак, биз жаратылышыбызды да, жерибизди да, элибизди дагы таза сактап калабыз туугандар.